Айтамын. Урматтуу билермандар. Чын-чынына келгенде талкуунун башында, биринчи минуттан башында сиз өзүңүз туура жоопту айттыңыз, айтып өттүңүз, командага коштуңуз, команда буну назарга тута албады. Азат айым дагы айтып өткөндөй болду, экинчи вариантындагы, бирок команда буга эмнегедир көңүл бурган жок. Чын-чынына келгенде команданын минуттан башында өзү туура жооп келди сиздерге. Кресло дегенден кийин эле сиздер автомат түрдө экинчиге байладыңыздар. Бул болсо кепин дедиңиздер, табут дедиңиздер, туурабы? Адамды менчик эмес дедиңиздер. Чын-чынына келгенде бул эч кимдин менчиги эмес. Менчиги эмес, меники дей албайт эч ким муну. Креслону да кызматтык орундагы меники дей албайт. Иштен бошоп кетет же алмаштырылып которулуп кетет. Калган нерселер менчик болушу мүмкүн, урматтуу Убайдулла мырза. Калган нерсе менчик болот. Менчигим деп айта алат адам. Менин менчигим деп айта алат. Бирок бул эки нерсени табут менен кызматтык креслону мен менчигим деп эч ким айта албайт. Биз мунун далилдерин көрдүк Кыргызстандагы окуялардан. Ошол эле Ата Бейиттеги баягы маркумдар көмүү учурунда Абдушукур Нарматовдун өзүнүн дагы сөзү бар. Бул кепин эч кимдики эмес. Бул чөнтөктөгү пул эч кимдики эмес. Бул кепин калып кетет дегендей кылыпчы. Таптыңыз эле бирок аттың, Убайдулла мырза. Өкүнүштүү. Бешеки. Тилек Исматилла уулун биз 1900 сом утушу менен куттуктайбыз. Жана 5-2 эсебинде телекөрүүчүлөр алдыга чыгып атат азырынча. Урматтуу билермандар, эсеп 5-2, сергек болсоңуздар, жана мен 8-чи раундту тартуулаймын. 8-чи раунд 2000 сом. 2000 сом. Сиздерде шанс бар. 5 көрсөткүчүн кармап калышыңыздарга туура келет. Шанс бар. Жандуураак талкуу жүргүзсөңүздөр жакшыраак болот. Жана ордо билермандардын укугун сыйлап тынч турсаңыздар. Наманган областы Өзбекстан Республикасы Алишер Ташбаев сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Убайдулла мырза. Жадам. 2000 сом өзбек акчасына канча сум болот? Билбейм сумдун курсун, кызыкпапмын. Ким билет? Мына эжеке Өзбекстанга жакын. 1000 сомду 60 миң сумдан эсептегенде 120 миңдин тегерегинде сум болот. 120 миң сум, Ооба. Алишер Ташбаевдин суроосун окуйм мен азыр. Урматтуу билермандар. Мен англис тилин билбегеним үчүн өкүнөмүн дептир. Эгерде билгенимде, төмөндөгү сүйлөмдүн маанисин билип алмакмын. Бирок силер билерман болгондуктан балким сиздер таап бересиздер деп ойлоймун дейт. Демек жазабыз. Мен мониторго жазганга аракет кылайын. Light amplification by stimulated emission of radiation экен. Суроо. Жогорудагы сөздөрдү жалпылап кыскартып карап көрсөңүздөр, жалпы маанисин кыскартып карап көрсөңүздөр, мунун ордуна бир кыска заманбап бир сөз келип чыгат экен. Урматтуу билермандар. Эмне деген сөз келип чыгат? Кыскарта турган болсок. Эмне деген болушу мүмкүн? Кетти минутта. Компьютерлерден радиация чыгат го. Сотовый телефондордон ошол эмеспи? Кадимки бир сөз келип чыгат. Жок, сөз келип чыгат дейт. Ол маанисинде эмес, Бай. Демек кыскартылган сөздөр Эмиссион деген миссия деген. Ооба. Радиация деген ясно, ошо радиация алып атат. Ооба. Стимул деген сөздү айтты. Түрткү берүү деген, stimulation деген да, стимул да. Ошондой рамандык. Күчөтүүчү деген. Маанисине кетпейле, мааниске өткөрбөйлү. бир сөз бар экен да, биздин азыр элдин арасында белгилүү бир сөз экен. Бирок аны чечмелесе бул келип чыгат экен. Биз которбойлу, биз ошол сөздү табайлы баягы элге сиңип кеткен. LG. Жок. Мындай элдин арасында таркап кеткен бир сөз экен да. Light деген Жөнөкөйлүү бир сөз чыгат экен. жумшак болуш керек. Кыскартканда. Жооп даяр. Лазер деген сөз экен. Мынеки. Лазер, лазер. Болду. Лазер. Лазер. Туура.
Лазер кыскартылган сөз. Урматтуу алып барчу, менетин мурда жооп даяр. Туура буя бере турат. Лазер деген сөз. Saat yetip oturdu. Жооп даяр дедиңизби? Жооп даяр. Ким жооп берет? Али Мырзалиев. Али мырза. Радиация болуп атпайбы? 100%. Али мырза. Бул жерде кыскартылган сөз лазер деген сөз келип чыгып атат. Ар бир сөздүн, сүйлөмдүн баштамаларын алсак, жанагы компьютерден, фото, телефондордон нурлануу, мындайча айтканда, радиация деген бул радиациялык нурларга баягы нурланып алып калышы мүмкүн. Ошон үчүн кыска гана лазер деген сөз келип чыгып атат. Азыр медицинада да Кандай абалда келип чыгып атат? Мындай талдап Денсаулыкка бериңизчи. зыян деген маанини алып келип атат. Сөздүн башына бир тамгадан Кандайча лазер келип чыгат? Кана айталычы? Ар бир баштамалар, ар бир сүйлөмдүн баштамаларын алдым. Лайт дегенде элди алдым, ампликацион дегенде аны алдым. Стимул дегенден эсти алдым, эмиссион дегенден эни, радиация дегенден эрди алдым. Бай менен оф кайка кетет? оф предлог. Предлог да сөз эмес. Предлог. Ошондо Демек Алишер Ташбаев биле албаган сөз бул лазер деген сөз. ооба. Ишенимиңиз бекемби? Бекем эле. Бул лазер. Жооп тура. Эсеп 5-3. Жана 2000 сом акчалай утушту Али мырза командага алып келди. 5-3 эсеп. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү коомдук ишмер Рустам Маманов. Келечек интеллектуал жаштардын колунда. Биз 9-раундга старт беребиз жана 2200 сом акча байге катар коюлат. 9-раунд. Тогузунчу раунд, демек, билермандарга каршы ким ойнойт? Блиц тур. Билермандар жакшы көргөн тур. 3 суроо коюлат, 20 секундадан убакыт берилет жана 3 суроону тапкан учурда гана команда упайга ээ болот. Демек, Блиц турга бүгүн болсо 1500 сом акча коюлган, ар бир суроого 500 сомдон байге коюлат. Демек, Блиц тур биринчи суроо Рахманкул уулу Нурмухаммедтин суроосу коюлат. Экинчи болсо Бөрүбек Туйгунов, Кызылкая шаарынын тургуну. Үчүнчү суроо болсо Амалбек Жолборсбек уулу. Чын-чынына келгенде кимиси Амалбек экен мага караңгы, ушундай суроо жөнөттүр. Мен телегөчүгө эскерттим. Амалбек Жолборсбек уулу. Демек, мен биринчи суроону окуйм. Бөрүбек Туйгунов. Урматтуу билермандар, мен 46 жаштамын дептир. Демек 46 жолу туулган күнүмдү белгиледим. Ал эми Германияда аскердик кызмат өтөгөн атам болсо 72 жашка чыкты. Ал бирок туулган күнүм болгону 18 ирет гана белгилеген. Урматтуу билермандар, эмне үчүн атам 72ге чыкса дагы 18 жолу туулган күнүм болгону белгиледи. Болгон 18 гана жолу белгиледи. 20 секунда кетти. Урматтуу алып барчу, жооп даяр. Атасы 29 февралда төрөлгөн үчүн, туулган үчүн эсеп ошондой болгон. 3 секунддан ичинде сиз эсептеп бүтүп койдуңузбу, Убайдулла мырза? Ошондой болуп калды да. Азамат, сиз кол чабуулар Убайдулла мырза. Экинчи суроо. Рахманкул уулу Нурмухаммед. Бир күнү граф Заводовский улуу орус адабиятчысы Пушкин менен болгон сүйлөшүүсүндө өзүнүн чоң мүлккө ээ болгондугу, байлыкка ээ болгондугу жана бул мүлктөн жакшы гана пайда көрүп жаткандыгын айтып мактанат. Буга жооп катары орус адабиятчысы Пушкин мен сизден байыраакмын жана менде 36 дайыма пайда көрүүчү мүлкүм бар деп айтат. Эмнени назарга туткан Пушкин?
Чыгармалардын гонорары эмеспи? 36 Алфавит денеси тамгалар тууралуу. 33 эле орустан. Жок, ушул маалда берки тамгалар болгон. Багда чөйрдүү немелер болгон. Өзүнүн жазган Несенен байрагында атат. 36 тамганы пайдаланып ошону гонорар алып атат да. 36 жашта өлгөнүнө байланыштуу. Жок, жок. Уайла мырза, 20 секунда бүттү. Пайда көрүп атам деп атат. Урматтуу алып баруучу, бул Уайла мырза, Пушкин эмнени назарга туткан? 36 тамганы назарга туткан. Мен алфавит деп түшүнсөм болобу муну? Болот. 500 сом табыш кыйын бекен Уайла мырза, чын-чынына келгенде? Кээде Чын-чынына келгенде. Кээде кыйын. 500 сом үчүн кечке иштешиң мүмкүн. Азыр оңой эле болуп атат. Экинчи жооп туура. Туура, азырынча Пушкин 36 тамганы алфавитти назарга туткан. Ал ошол 36 тамганы менен чыгарма жазып атпайбы, урматтуу Байдулла мырза? Акыркы демек суроо Амалбек Жолборсбек уулу Ош шаарынын тургуну. Ушул суроону туура тапсаңыздар 1 рупай аласыздар. Ассаламу алейкум дептир. Менин суроом төмөндөгүчө, урматтуу билермандар. Осман империясынын султаны Султан Сулейман хан өлөр алдында жанындагы эң жакын адамдарына мындай деп керес айтып кеткен. Менин көзүм өткөндө мындай кылгыла дейт. Мени көрүстөнгө алып кетип жатканда силер эмес, менин табытымды дарыгерлер көтөрсүн дейт. Эмне үчүн ал дарыгерлер көтөрсүн деп айткан? Кетти 20 секунда. Өлүмдү сезип, келечектеги эмелерди жакшы дарыласын. Өлүмдү эске алсын. Дарыгерлер өлүмдөн алып өлүмдөн алып кала албайт деген Тирилип кеткен болгон болсо дарыгерлер сезет деген. Сезиш мүмкүн. дарыгерлер алсыз көбүнө эчтеке көбөйт көтөрүштөн башка дешти. Уайла мырза, Бул суроого да өзүм эми акырына чейин өзүм жооп берейин билиске. Сулайман хан бир гана Аллахтын алдында ушинтип биздин колубуздан эчтеке келбейт. Бардык нерсе Алладан. Мен дарыла берем сени дебеген дебесин деген максатта ошондой болушу мүмкүн. Кээ бир дарыгерлер мен сизди сакайтам. Гарантия дегенде болушат да. түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Жообуңуз туура эмес болсо капа болбойсуз. Күйөсүз, упай алдырасыз, жана оюн токтойт. Чыңгыз хан дагы өзүнө дарыгер алдырып, ага өзү каалагандай дүйнөнү убада кылып туруп, дарыгерден сураган, мен өлүмдөн сактап кала аласыңбы деп. Ошон Чыңгыз хан дарыгер айткан, кечирип коесуз, мен башымды алып коюшуңуз мүмкүн, бирок мен сизди сактай албаймын, ал жаратуучунун колунда деген да. Султан Сулейман Осман империясынын падышасы болуп туруп, эң мыкты дарыгерлерди чакырткан, жана алар дагы дарылай албаган. Эмнеге дегенде, жан аманат бир гана Кудайдын колунда экендигин башкалар да көрсүн дүйнө жүзү деген. Жообуңуздун маңызында чындык бар. Жооп туура. Билес турду команда утту. Жана 1500 сом акчалай утуш команданын пайдасына өттү. Жазып коюңуздар. Жалпы эсептик көрсөткүч команданын пайдасына чечилди. Жана 5-4 эсебинде команда дагы 1 рупай алдыга чыгып атат. Onuncu round. $2500 сом акча ордого коюлат. Бүгүн 20.000 сом акча жалпы байге фонду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Билерман Чекит ТV күчүкчө mail чекет ру дарегине фото сүрөтүңүздөр, дарегиңиздер менен суроо жөнөтүңүздөр. Facebook порталында Билерман Ордо деген атайын баракчабыз бар. Ошондой эле жакында Одноклассники порталында дагы биз атайын баракчабызды ачтык. Ал жерге да суроо жөнөтсөңүздөр болот. Медербек уулу Нурлан Кара Суу районунун тургуну сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Суроосунун байгасы 2500 сом. Телекөрүүчүнүн сүрөтүн биз койгонго жетише албай калдык. Урматтуу билермандар. 1961 жылы Нью-Йорк шаарында болуп өткөн эл аралык сүрөт көргөзмөсүндө бир картина илинип,
анда жалгыз кеме түшүрүлгөн. Жалгыз кеменин сүрөтү тартылган. Элестетебиз, картинанын аталышы дагы кеме деп аталат. Ал сүрөттө көк деңизде жалгыз сүзүп бараткан кеме тартылган, жана асманда анда-санда гана булуттар, асмандын өзү, кеменин сууга чагылышып жаткан сүрөтү дагы кошо түшүрүлгөн. Кызыгы 1961 жыл 12 октябрында ачылган бул көргөзмөдө илинген бул аталган картина 16 декабрга чейин эч кандай катасы билинбестен эле тура берген. Демек бир ката болгон картинада. Картинада эмес, балким бир каталык болгон бул жерде. Бул убакыттын ичинде сүрөттү 117.000 киши көрүүгө үлгүргөн. 16 декабрда музей администрациясы сүрөттүн катасын байкап, оңдоп кайрадан илишкен. Урматтуу билермандар, сүрөттүн кандай катасы болгон көпчүлүк байкаган. Минута кетти. Кимге чагылышкан? Жок, мына кеме, бул жалгыз кеме. А бул айланасы деп атат, Сүрөттү мына рамканын ичинде болсо, бул оңуп турат, а сүрөттө тигилер мындайча илип коюшкан да. Эч ким түшүнгөн эмес. А караса, бул жерге кеменин декабрдын тешеси. Ал жерде бир көрүүчү байкап калат да. Караса, ага чейин маани беришпейт эч ким. Деңизге Сүрөт болгон эле рамкасы кеме тескери болуп калган. Баягы сүрөтчүлөр кол коет го. Ошонун тескери болгон. Жок, ал жерде эч кандай рукопись жок болгон болот. Ушул да балким варианттар сиздерде. Менде ушул вариант бар. Мына жерде 12 октябрь менен 16 октябрь чыкканда неме рол ойнойт бул жерде. 12 декабрга чейин. 12 октябрда күн тийип туруп түшүп турган болушу мүмкүнбү? 16 декабрда кар түшүп калган. Бул баягы жарыкта эме болгондо кышта Майдын жары болушу. билинген. Ойла мырза, Күн бүркөлүп калган. убакыт аяктады. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Азада Арзыбаева жооп берет. Азада Арзыбаева. Мен качандыр бир кезде бир китептен окуган болчумун. Ошондо ушундай бир сүрөткө көзүм түшкөн. Мына бул жерде кеме, жалгыз кеме, анын сууга чагылышып турган сүрөтү. Бирок ал музейде тескерисинен илинип калган. Ал эч кандай маани берген эмес. Жалгыз кеме кандайча мындай болушу мүмкүн деп. Кимдир бир ошол көрөрман барып байкап калгандагы Музейдин администратору, музей кызматкерлери. Аны ошо кайра эле ошол рамканы ылдый жагыны өйдөгө каратып коюшкан болуш керек. Демек бул жерде каталык картинанын тетири илинип калгандыгындабы? Ооба, картинанын тескери илинип калгандыгында. Сүрөттө эч кандай айып жок. Сүрөттө айып жок. Картина тескери илинип калган. Бул сиздин акыркы жолуңуз, Ооба. Сиз билесиз, бул жолуңуз менен сиз команданы ва-банкка алып чыгасыз, мындай жаткан алдыга алып чыгасыз, же команда оюнду токтотот. Иншалла. Билесизби? Жеңишибиз керек. Демек, каталык картинанын тескери илинип калгандыгында болгон деп айтты Азадайым. Мен жоопту кабыл алдым. Мониторго көңүл бурабыз. Мен бул сүрөттү интернеттен таптым, бирок мен ошол сүрөт деп айта албайм мунучу. Ошол сүрөт деп айта албаймын. Жана мен туура жоопту назарга тутуп, мен бул сүрөттү тетири коюп көрөм азыр. Бул мисал кылсак, ошол Лондондогу, Нью-Йорктогу көргөзмөдө турган ушул сүрөтү болсо, муну азыр алмаштырып көрөбүз. Азада айымдын жообу туура. Картина алмашылган. Рахмат эжеке, молодец. Кадимки кеме болгону өтө пейзажы тартылгандыктан тетири оңой билинбей калган. Муну көрүүчүлөр деле байкаган эмес. Чын-чынында өзү ушундай болуш керек эле. 2500 сом утушту Азадайым командага алып келди. 5-5 эсебинде команда 10-раундду жыйынтыктап атат. Демек
Biz Vabank турuna келдик. Убайдулла мырза, маанайыңыз кандай? Манай жакшы. Маанай жакшыбы? Жакшы. Мен оюмча биз ушул боюнча эле оюн токтотсок дейбиз. Теле көрүүчүлөргө да бизге да нараазычылык болбой утулуп калсак жакшы болбой калат. Бишкек шаарынын тургуну Миржалал Эгембердиевдин суроосу Vabank турuna келиптир жана 1000 сом акча коюлмак буга. Бирок сиз 5-5 боюнча калалы абердин барында деп атасыз. Мен өзүм ойногондо өзүм ушундай оюн болуп, кто хочет стать миллионером же өзү жеке катышчу оюн болгондо мен тобокелчи элем. Өзүм ойной берет элем. Азыр команданын жоопкерчилиги жогору да. Азыр финал болгонго жараша достук жеңди дейбиз. Ошондой 5-5 жакшы цифра мага жагат. Şu боюнча кала берсин. Эч кимге эч кандай претензия жок. Ошо телекөрүүчүлөрдү куттуктайбыз. Канчалык оюн кылып бердик. Эми телекөрүүчүлөр өздөрү билет. Команда бүгүнкү финалдык турда 5-5 эсебинде маселени ачык боюнча калтырууну каалады жана биз финалда команданын оюн сыйлайбыз. Бул мыйзам бар бизде. Жана тең салмактагы көрсөткүчү менен бүгүнкү оюн жыйынтыкталды. Bunu